Баткенде күйөөсүнүн урт токмогунан 32 жаштагы келин комага түштү. Бул маалыматты облустук милиция Салам медиага тастыктады. Учурда зомбулукка кабылган аял Баткен облустук биргелешкен ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Анын абалы оор деп бааланууда. 20 октябрь күнү түнкү саат 1-де бизге тез жардам машинасында медицина кызматкерлери жана күч органдарынын коштоосунда белгисиз аялды алып келишкен. Алып келген учурда биз текшергенибизде аялдын баш сөөгүндө ачык жаракат болгон жана чукур кома абалында болгон. Текшерүү учурунда дем алуу кыйындыгы күчөгөндүктөн биз ошол эле учурда кечилик жардамды көрсөтүп, ошонун негизинде жасалма дем алуучу аппаратка кошконбуз. Ошол эле күнү 20 октябрь күнү күндүзү эртең менен томография жасатканбыз. Томографиясынын жыйынтыгында баш мээнин диффуздук жабыркоосу аныкталган жана ошондой эле баш мээнин алдыңкы жана арткы бөлүгүндө уюган кандар бар болгон, гематома деп коет, внутримозговой гематома. Ошол күнү кечке маалда уже суткага жетпей туруп биз Ош шаарынан нейрохирург дарыгерин чакыртып операция жасатканбыз. Операцияда баш мээнин ошол уюган кандары алынган, тазаланган. Азыркы учурда абалы өтө оор, команын 3-чү степенинде. Дем алуу жетишсиздиги бар болгондуктан бул ушул күнгө чейин жасалма дем алуучу аппараттын жардамы менен дем алып атат. Милициянын маалыматы боюнча шектүү 19 октябрда түн ичинде Жубайын Карабулак айылынын түштүк тарабынан өткөн жолдун жээгине алып барып, пикир келишпестиктен улам жердеги ташты алып, башынын арт тарабына бир жолу уруп, окуя болгон жерден кетип калган. Учурда шектүү убактылуу кармоо жайына киргизилип, ага жазык кодексинин ден соолукка оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголду. Белгилей Баткен облусунда үстүздөгү жылдын 7 айына карата 407 үй бүлөлүк зомбулук катталган. Анын кесепетинен 287 аял жабыркаган.